телефондун балдарга канчалык деңгээлде таасири тиет? Балдардын эске тутумунун начарлоосуна алып келет. Бул жаңы эле төрөлгөн балада кайдагы нерв оорулары дегендей эле. Келечекте баланы инвалид кылганга чейин алып бара турган проблемалар болот. Чыр салып, ыйлап дегендей ушундай эмоционалдуу биздин балдар деп айтсак дагы болуп калды азыр. Сабакты кабыл алуусу, ата-энесинин айткан талаптарын аткаруусу мүмкүн эмес болуп калат. Телефондун зыяны бир гана адамдын мээсине эле эмес, биздин көзүбүзгө дагы зыян тийип калышы мүмкүн. Ошондой эле ой жүгүртүүбүз дагы мындай жөнөкөй телефонсуз жашоого караганда бир аз кыскарып калышы мүмкүн. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул жолку көрсөтүүбүздө жаш балдарга, өзүбүздүн балдарыбызга токтолобуз. Башкача айтканда, биздин балдарыбызга уюлдук телефондордун тийгизген таасири канчалык? Ошондой эле баарыбызга эле белгилүү, азыр жаш балдар кичинекей туруп эле кандайдыр бир өзүнүн мүнөздөрүн көрсөтүп дегендей эле түрдүү нерв ооруларына кабылгандары дагы бар. Алар эмне себептен болот деги эле балада кантип баланы сакташыбыз керек, деги эле балага кандай камкордук керек, баарын кенен айтып бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Ал эми биздин студиябызга келген коногубуз менен тааныштыра кетсем. Мунара Тойчиева, жаш балдар боюнча невропатолог. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгачкы эле сурообуз мына ошол азыр баарыбыз эле 7 жаштан 70 жашка чейинкибиз уюлдук телефон колдонобуз. Уюлдук телефондун балдарга канчалык деңгээлде таасири тиет? Уюлдук телефондор азыркы учурда чындыгында баардык катмарды каптады. Биз ар тараптуу карасак болот негизи уюлдук телефондордун балдарга болгон таасирин. Эң эле биринчи кезектегиси бул гигиеналык жактан. Балдардын азыр көпчүлүк учурда балдарга оору жугушуна себепчи болгондордун биринчи. Демек телефондон дагы оору жугуу? Сөзсүз, анткени биз телефонду туалетке чейин кармап киребиз, ажатканага алып киребиз. Анан чоңдор калтырбайт, кайсы жерге барса телефон менен жүрүшөт. Ал телефонду балага берет, бала аны телефонду баскылагандан мурда, айрыкча 3 айлык, 5 айлык, 6 айлык, 1 жашка чейинки балдар билбесе оозуна салышат. Баскыласа деле кармалап ооздоруна, беттерине коюп атышат. Бизде эң эле оорулардын берилишине себепчи болгон каналдардын бири бул ооз, мурун болгондуктан мурун аркылуу оозго жакын алып келип, ооз аркылуу көпчүлүк инфекциялык оорулар дагы жугушуна себепчи болот. Экинчи коопторунун бири бул неврологиялык жактан балдардын эске тутумунун начарлоосуна алып келет. Бул боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзүлүп, тасталган. Балдар уюлдук телефон колдонгондо атайын баланын эске тутумун начарлатуучу нурлар бар деп бөлүнөт. Ошол келечекте балдардын окууда жетишүүсүнө, кийин жашоодо жетишүүсүнө зыян алып келет. Негизи эле мына ушул мурун мисалы балдарды баягы алаксытуу үчүн дагы биз соска карматат элек дегендей эле башка нерселерди берет элек. Азыр мына 2 айлык балага дагы уюлдук телефонду карматабыз да. 2 айлык, 3 айлык балага дагы. Бул дагы балага таасирин бериши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө. Эгерде телефондун балага болгон зыяны күчү боюнча эсептей турган болсок, биринчи 3 жашка чейинки убакыт эң коркунучтуу, кооптуу болуп эсептелет балдардын мээсинин өсүүсүнө. Анткени ушул мезгилде бала 3 жашка чейинки мезгилде мээ активдүү өсөт. Ошол мезгилде атайын мээнин эми орусча айтканда отростки пайда болот да, нерв клеткаларындачы. Мээнин кабыл алуу жөндөмү, мээнин келечекке болгон даярдыгы ошол мезгилде жүрөт да 3 жашка чейин. Ал эми ошо именно 3 жашка чейинки убакытта биз телефонду берип коебуз балага. Бала ошо телефон аркылуу биринчиден нурдан зыян алып атат, ошол нерв клеткаларынын өсүшүнө тескери таасирин тийгизип атат. Экинчиден, биз адамзаты негизи эле айлана менен болгон байланыштан улам өсөбүз алдыга, адаптация деп коет. Биз айлананы кайталап үйрөнөбүз бардык нерсени, алдыга жылабыз. Бул телефон бизди ошол нерседен ажыратып коюп атат да. Биз телефонду караган боюнча балдарыбыз айлана чөйрөнү карабай калып атышат. Ошол дагы жагынан баланын өсүшүнө тескери таасирин тийгизип атат. Андан кийин үчүнчү жагы, бала кыймылдаганда мээнин активдүүлүгү дагы жакшырат. Биз болсо телефонду берип туруп отургузуп коюп атабыз. Кыймыл азайып жатат. Үчүнчү жагынан дагы зыян алып атабыз балдардын.
эми 3 жашка чейин мен ушул мезгилде жакшы активдүү өсүп аткан мезгилде биз ошентип 3 жактан баланын өсүшүнө тоскоолдук болуп жатат. Эгерде мынакей сөзсүз эле бериш керек болсо канча убакытка бергени туура негизи? Бул боюнча атайын протокол бөлүнүп жазылып чыга элек биздин мамлекетте айрыкча. Бирок ар түрдүү окумуштуулардын маалыматына таянып орточо убакытты алсак, 3 жашка чейинки балдарга максималдуу азайтканыбыз туура болот. Эң эле көп дегенде 15 мүнөт берсек ошол. Эгерде биз келечекте балабыздын жакшы жетишкендиктерге кааласак, негизи эле мына ошол биз невропатолог, жаш балдардын невропатологу десе же болбосо дарыгер баланы невропатологко жиберсе, биз ата-энелерде мындай таңыркоо болот экен да. Эмне үчүн невропатологко мен баламды алып барышым керек дегендейчи, баламда бул жаңы эле төрөлгөн балада кайдагы нерв оорулары дегендей эле. Негизи эле сиздерге көбүрөөк кандай көйгөй менен кайрылышат ата-энелер? Невропатологдор эмнесин көрөт жаш балдардын көбүрөөк? Баланын жашына байланыштуу, эгерде сиз оорулардын кайсыл жашта көбүрөөк кездешин сурап жаткан болсоңуз, жаңы мисалы 3 айга чейинки балдар көпчүлүк учурда эле төрөлгөнгө чейинки мээнин өсүшүндө болгон проблемалар, төрөлүп аткан кездеги мээнин кандайдыр бир жаракат алганына байланыштуу проблемалар болуп калат. Ошол проблемалар менен көпчүлүк учурда байланышат. Ал мезгилде телефонго байланыштуу проблемалар баштала элек болот. Ал проблемалар боюнча өзүнчө кеңири айтып берсек болот, анткени ал именно ушул мезгилдеги проблемалар действительно чоң болот. Келечекте баланы инвалид кылганга чейин алып бара турган проблемалар болот. Анын башы көпчүлүк учурда ата-энелердин өзүнүн жашоо турмушу өзүн алып жүрүүсүнөн деп айтсак болот. Демек, бул оору боюнча атайын өзүнчө көрсөтүү кылсак болот экен. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетели. Биз дал ушул балдарга ата-эненин өзүнүн алып жүрүүсү же болбосо кош бойлуу кездеги балага канчалык деңгээлде таасир берип жатат, баланын өсүүсүнө болгон таасирлер боюнча дагы өзүнчө токтолобуз. Кайсыл ооруларга бала кабылганда баягы мүмкүнчүлүгү чектелгенге чейин барышы мүмкүн деп атпайсызбы? Демек, мындай оорулар бар, бала туулгандан баштап. Андыктан ушул оорулар боюнча дагы биз токтолобуз. Андыктан ар апта сайын дүйшөмбү күнү ден соолук көрсөтүүсүн күзөтүп барыңыз деп айталы. Ал эми мынакей 3 жаштан өйдө ала турган болсок, көбүрөөк кандай оору менен кайрылышат сиздерге? Азыркы учурда андай популярдуу диагноз болуп калды, чындыгында гиперактивные дети, синдром двигательной гиперактивности балдарда. Ушул ооруну телефондун колдонуусу менен байланыштырып келет азыр. Мисалы балдар өтө активдүү болуп, сабакты кабыл алуусу, ата-энесинин айткан талаптарын аткаруусу мүмкүн эмес болуп калат да. Балдар ушунчалык активдүү болуп, ордунда турбай, сөз укпай, кээ бир учурларда ошонун кесепети болуп, сабактан жетишпей кыйналган учурлар болуп калат. Ушуну менен көп балдар келишет. Эгерде бул балды эми чын айтканда биз азыр балдарды күнөөлөгөндөн мурда ата-энелерге туура толук маалымат беришибиз керек да. Мисалы, отуруп балага канча жолу сөз айткан менен бала ал сөздү укпайт. Бирок биз эгерде өзүбүз бир аракетти жасасак, бир нерсе кылып атсак, ошону бала сөзсүз кайталайт. Ал баланын гендик түрдө биз балага өткөн программа, бала ата-энеси эмнени кылса, ошону сөзсүз кайталайт. Ошон үчүн телефонду, эгерде биз телефондон келип чыккан кесепеттердин алдын алабыз десек, биринчи кезекте ата-эне азыраак колдонсун демек, өзүбүздүн кыймыл аракеттерибизди жөнгө салышыбыз керек да. Балдардын алдында телефон кармай турган убакытты чектеп өзүбүз. Жана айтып кетишибиз керек болгон нерсе, негизи балдар 3 жаштан кийин 11 жашка чейин орточо 1,5 саатка чейин телефон кармаса өтө кооптуу зыян албайт. Бир жагынан, экинчи жагынан күнүнө, бир күндө. Бирок ошол убакытта кандай маалыматты алып атат, ошол маанилүү болуп калат балага. Анткени интернеттен азыр мурун ал ошол мультфильмдерди көрсөк, биз жөнөкөй эле мультфильмдер болсо, азыр урушка байланыштуулары дагы бар дагы, баланын психологиясына дагы таасир берип жатабы деген ой келет да. Анткени балдар ушунчалык урушчаак деп айтсак болот. Ата-энеси сүйлөсө, мындай бакырып, кыйкырып, чыр салып, ыйлап дегендей ушундай
эмоционалдуу биздин балдар деп айтсак дагы болуп калды азыр. Ал психологиялык жакка берген таасири чындыгында өзүнчө бир чоң коркунучтуу тема болуп калат балдар үчүн. Анткени ал балдар ошол нерсени кайталап жашоодо дагы көпчүлүк коркунучтуу кылмыштарга барган учурлар көп болот. Биринчиси. Экинчи кооптуу жагы балдар ошол дүйнөгө байланып алышып, чындыгы дүйнөдөн алыстай башташат. Алар үчүн ошол жашоо жеңил болуп калат. Анткени бул телефондун биз балдарга болгон атайын бир таасири бул дофаминди бөлүп чыгартат да мээде. Дофамин деген атайын зат, ал бакыт алып келет адамга. Биз дофамин деген зат бакыт алып келет. Бакыт сезимин берет адамдарга. Таттууларды жегенде, жакшы көргөн адамдарды көргөндө, жакшы сөз укканда, жана ошондой эле ошо телефонду кармап, өзүнүн ар түрдүү маалыматтарды көргөндө дагы ошол зат бөлүнүп чыгат. Ошол мезгилде адам өзүн бактылуу сезет дагы. Кадимки эле демек бакыт телефондо экен деген ойго кетеби? Бакыттын оңой жолу болуп калат алар үчүнчү. Жашоодон издеп кыйналып тапкандан көрө ошо бакытты телефонду тапкан аларга жеңил болуп калат. Андыктан биз азыр атайын дал ушул уюлдук телефондор боюнча бир аз токтололу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз сиздерге уюлдук телефондун балдарга канчалык деңгээлде зыяны бар кыскача дагы интернет айдыңынан алган маалыматтарды бере кетели. Андан ары көрсөтүүбүздү улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүнкү күндө кичинекей баладан 70 жашка чейинки улгайган адамдар уюлдук телефонду көтөрүп жүрүшөт. Бирок анын канчалык деңгээлде зыяны бар экенин билсек да колубуздан түшүрбөйбүз. Чын эле, көптөгөн жумуштарыбызды бүтүргөнү менен ал биздин көзүбүзгө, мээбизге дагы чоң таасир бериши мүмкүн. Уюлдук телефонуңузду пайдаланып жатканда башты, көздү ысытып, бул нерв системасына өтө чоң таасирин тийгизет. Жаш балдар үчүн өтө коркунучтуу зыяндуулуктары бар. Жаш ийилчек омурткаларга терс таасирин тийгизет. Уйкусунун бузулуусу, көзүнүн көрүүсүнүн начарлоосу, көзүнөн жаш агуу дагы телефондон келип чыгат. Балаңыз бат-бат ачууланып калса, бат-баттан ыйлап турса, демек бул телефондун зыяны деп билиңиз. Ошондой эле баланын акыл эсинин өөрчүүсүнө дагы терс таасирин тийгизет. Эгерде телефон менен көп убакыт сүйлөшсөңүз же ойносоңуз, бул сиздин иммунитетиңизге өтө чоң таасирин бериши мүмкүн. Сизге берилген терс таасирден 5-6 эсе көп жаш балдарга дагы берилет. Американын окумуштууларынын изилдөөсүнө таяна турган болсок, мээсине шишек пайда болуп каза болгон адамдардын көпчүлүк пайызына дал ушул телефон себепчи болгон. Ал эми Норвегиянын окумуштуулары уюлдук телефонду көп колдонуп, көп ойноп сүйлөшкөн адамдар баш оорусуна кабылып, бат ачуусу келерин тастыкташкан. Жада калса иштебей жөн эле жаныңызда турган телефондун дагы зыяны чоң, андан зыяндуу нурлар чыгат. Негизи эле ар бир нерсенин пайда жана зыяны бар деп айтат. Бирок акыркы учурларда уюлдук телефондорду бир гана балдарыбыз эмес, биз өзүбүз дагы мындай ченемден көбүрөөк колдонуп жатабыз деп айтсак болот. Телефондун зыяны бир гана адамдын мээсине эле эмес, биздин көзүбүзгө дагы зыян тийип калышы мүмкүн. Ошондой эле ой жүгүртүүбүз дагы мындай жөнөкөй телефонсуз жашоого караганда бир аз кыскарып калышы мүмкүн экен. Андыктан сөзсүз түрдө уюлдук телефонду эртеден кечке эле социалдык баракчаларды барактап, же болбосо балдарыбызды тынчтандыруу максатында аларга түрдүү нерселерди коюп берип эмес, балким башка жактарын дагы карап көрсөк деген ойду айткыбыз келди. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биздин коногубузда жаш балдардын невропатологу, деги эле телефондун балдарга тийгизген таасири, ошондой эле балдардын көп кычырдануусу, жакшы эс ала албай жатканы боюнча дагы айтып беребиз. Мынакей телефондун баягы таасирлерин айтып бердик. Дагы кандай таасир бериши мүмкүн балага? Балага зыяндары тууралуу маалымат айта турган болсок, чындыгында көп. Түгөндүн көзү. Эми жашоого тууралап туруп айта турган болсок, чындыгында азыр телефон колдонуу жашоо талап болуп калды, жашоонун талабы болуп калды. Келечекте бул нерсе дагы күчөйт. Биз азыр 1-2 экран менен иштеп атабыз, телефонду карап, компьютерди карап иштеп атсак, келечекте бир эле адам 5-6 экранды карап иштегенге туура келе турган күндөр келип калат.
Анан балдарыбызды ал нерсеге дагы даярдашыбыз керек. Ошон үчүн биротоло эле баягынтип мүмкүн эмес деп чектеп койбой, дагы азыр туура эмес болуп калат. Ооба. Ошон үчүн зыяндарын эске алып, анан ошол жашына жараша берилген убакытты эске алып, андан кийин ошо интернетти колдонуп аткан кездеги эмне себептен колдонуп атат, кайсыл жака эмне көрүп жатат, ошого көңүл буруп туруп, мунун дагы өзүнө жараша балдарга пайдасын алсак болот да. Жашына карап убакытты өлчөп берсек деп калдыңыз. Мисалы биз азыр жашка бөлүп көрбөйлүбү? Азыр эми жаңы төрөлгөн балага да берип жатат атпайсызбы? 3 айлыктан 1 айлыкка чейин алаксыз үчүн. Аларга канча убакытка карматсак болот? 1 жашка чейин деген. Мынакей 1-2 жаштан 3 жашка чейин канча убакыт бала телефондо ойносо болот? Так, биринчи 3 жылга чейин мүмкүнчүлүк болушунча бербегенге аракет кылабыз. Такыр эле 3 жашка чейин берилбесе. Берилбесе, анткени ал мезгилде балага телефондон эч кандай пайда жок. Экинчиден, нерв клеткаларынын өсүшүнө таасири бар. Үчүнчүдөн, көпчүлүк учурда бул мезгилде телефондун балага кереги жок, ата-энеге көбүрөөк керек. Ата-эне алаксытып, өздөрүнүн башка жумуштары менен алек болгон кезде балдарга берип коюп атышат. Мындайча айтканда, бул жерде балага эч кандай пайда жок, бирок зыяны бар. 3 жаштан баштап мээ жетишинче калыптанып калат өсүшү. Андан ары жагына баланын пайдасы тие турган программаларды көрсөтсөк болот. 3 жаштан 11 жашка чейин орточо 1,5 саат. Максималдуу 3 саатка чейин, 11 жашка чейин эми бул аралыкта. Андан кийин 11 жаштан жогору максималдуу бир күндө 3 сааттан 4,5 саатка чейин. Бул максималдуу. Мүмкүнчүлүк болушунча азайтканга аракет кылабыз. Ошол мезгилде, берген мезгилде дагы эмнени көрүп жатат, кандай максатта көрүп жатат, ошол жагына жакшы көңүл бурабыз. Анткени бул интернет жыландын уусу сымал деген болуп калды да. Жыландын уусундагы убагында чоң биздин мурдагы врачтарыбыз дары катары колдоно алышкан. Ошондой эле интернеттагы туура колдонсок пайдасы тиет, туура эмес колдонсок зыяны тиет. Ошону жакшы да пайдаланышыбыз керек. Андан кийин балдарды интернеттен чектөөнүн азыркы учурда мүмкүнчүлүгү, таптакыр чектөөнүн мүмкүнчүлүгү жок. Ошону дагы эсепке алып, өзүбүз жакшы пландашыбыз. Мезгили менен берип туруп, болгону көзөмөл болсо экен, пайдасыз нерселерге кирип кетпесе дегендей эле. Ал эми биздин социалдык баракчабызга атайын баягы балдар невропатологу келет дегенде келген суроолор бар. Ага деле бир аз токтоло кетели. Эң эле көп келгени бул баланын кечкисинин уктабаганы деп айтылат экен. Уйку алмашып калды деп да коебуз дейт. Түнү менен ыйлап чыккан балдар бар. Бул эмне үчүн? Менимче бул баягы тили чыга элек балдардыкы болуш керек. Анткени баланын тили чыга элегинде кайсыл жери ооруп жатканын дагы айта албайт. Анан кечкисин ушундай уктай албай, ызы чуу салуусу эмнеден болушу мүмкүн баланын, жана ата-энелер ошондой учурда эми түнкүсүн эмне кылса болот? Баланын түнкү мезгилде уктай албай атканынын себеби көпчүлүк учурда күндүзгү мезгилде эмне кылганына байланыштуу болуп калат. Анын жашына байланыштуу. Мисалы, 1-6 айга чейинки балдардын көпчүлүк учурда уйкусу жоктугунун себеби балдардын чындыгында бир жери ооруп жатып айта албай атканы болуп калат. Экинчи себеби жөн эле балдар уйкусунун ордун алмаштырып алышат. Күндүз уктатып коюшат да, түнү бала уктай албай кыйналып калган учурлар болот. Анан медициналык жактан балдарда нервтен байланыштуу оорулар болот атайын. Ошол ооруларга байланыштуу уктай албаган дагы көп кездешет. Ал боюнча атайын балдар сөзсүз түрдө көзөмөлдөн өтүш керек, анан ошого жараша айтсан болот. Негизи эле биз ата-энелер ошол баланы өстүрүүдө кандай нерселерден ката кетирип жатабыз? Мисалы, эмнелерди биз туура эмес кылабыз? Балким балабызга туура эмес азык берип жаткандырбыз. Дал ошол баланын нерв системаларынын өсүүсүнө тоскоол болчу нерсе, балдарыбыздын баягы өзүнүн мүнөзү чыгып калып, айтып атпайбызбы, чыр салып калышы мүмкүн. Бул нерселерге эмнелер таасир бериши мүмкүн? Биринчи кезекте айтылышы керек болгон нерсе бул жерде ата-энелердин өзүн тарбиялоосу керек болуп калат. Чындыгында балдар биздин эле кайталоочубуз. Биз кандай жашоо болуп атсак, биз эмне кылып атсак, ошону эле кайталашат да. Анан баланы тарбиялайм деп, балага айтып деп, баланы урушуп,
бирок өзүбүз тескерисин кылып турсак андан эч кандай эффект болбойт. Көрсөтүү башталар алдында сиз айтып калдыңыз, балага ошол жеп жаткан азыктары дагы терс таасирин берип калышы мүмкүн деп. Мисалы кандай азыктар? Биз эмнени байкабай көп берип коебуз же болбосо эмне балага зыяны тийип, же көбүрөөк пайдасы тиет дегендей. Ооба, жеген тамак чындыгында көп мааниге ээ болуп калат. Анткени биз эмне жесек ошондон түзүлөбүз. Азыркы учурда эң эле көп бизге берилген тамак бул жеңил углеводдор деп коет, легкий углеводы, быстрый углеводы деп коет. Бул баардык биз берип аткан кирешки, фанта, кола, газдалган ичимдиктер, балмуздак. Магазинде азыр сатылып жаткан нерселердин дээрлик 85-90% жеңил углеводдор да. Ал жеңил углевод деген эмне? Ал канга түшкөндө дароо бөлүнүп, дароо глюкозага айланат деген заттар. А глюкозага айлангандан кийин ал энергия глюкоза. Аны бала бир жака чыгарыш керек. Чыгарыш керек болгон үчүн алар ар түрдүү активдүү кыймылдарды башташы мүмкүн. Анан ашкыла сиңире албай ар түрдүү оорулар пайда болушу мүмкүн. Аллергия пайда болуп атат ошондон улам дагы. Аллергия негизи мына ошол балдар арасында дагы жаз мезгилинде көп болот деп айтылат да. Чын эле ошондойбу? Мезгилге бөлсөк болобу? Азыр эми май айында кандай аллергиялар козгошу мүмкүн балдарда? Аллергиянын бардык түрү эле балдарда кездешет. Анан жаз мезгилинде чындыгында мезгилге байланыштуу көбүрөөк кездешүүчү учурлар дагы болот. Жазда чындыгында бул табият менен байланыштуу болуп калат да. Жазда жаңы мөмө-чөмөлөр келе баштайт эки жактан. Бизде жазда көпчүлүк мөмө-чөмөлөр өзүбүздө быш элек мезгилде биз ошо сырттан келгендерди берип калабыз. Анан өзүбүздө бышкандар деле азыр көпчүлүк учурда дар-дармектер менен бышылып калат. Алардын зыяны болуп калат. Негизи аллергия оорусу чындыгында тамак менен дээрлик 95% байланыштуу болот. Байланыштуу бар деп айтсак болот. Ооба. Сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп биздин ата-энелерге, өзгөчө колунда жаш баласы бар энелерге берген кеңешиңиз үчүн эркин микрофон берейин. Эмнени айтайын дедиңиз болчу? Биз энелер эмнени туура эмес кылып жатабыз? Сиздер дарыгерлердин көз карашында айта кетсеңиз болот, эскертип өзүңүздүн кеңешиңизди берсеңиз болот. Эмнени айтайын дегеним, ата-энелер биринчи кезекте өзүбүздөн башташыбыз керек тарбияны. Ушул нерв оорулары болобу, телефон, гаджеттин пайдалануусу жана анын зыяны болобу, аллергиялык оорулар болобу, баардыгынын башында биздин өзүбүздүн тарбиябыз, өзүбүздүн балага болгон көңүл буруубуз десек, себепчи болуп калат. Андыктан ата-энелерге көбүрөөк балдарга көңүл бурууга гана чакырабыз. Жана өзүбүз ошол аллергия боюнча, нерв оорулар боюнча, телефон боюнча маалыматтарды толук окуп, билип, ошолордун алдын алуу максатында биринчи өзүбүздү тарбиялап, анан бизди көрүп туруп балдарыбыз тарбияланса, демек көбүрөөк ата-энелер маалымат алып, өзүн өстүрсө деген оюңуз бар сиздин. Ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Биз сиздер менен бир аптага гана коштошобуз. Кайрадан дүйшөмбү күнү эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.